Бактыбек Каныбековичти. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна, урматтуу кесиптештер. Сиздердин көңүлүңүздөрү кайрадан ушул Талас областына бургум келип турат. Себеби дегенде, муну дем алыш күндөрү Талас областына барып, өзүбүздүн стратегиялык багыттагы Суу-Самыр Талас жолунун акыбалын көрүп, абдан мындай кейиштүү окуяга туш келдик. Себеби дегенде бүгүнкү күнү Өтмөк жана Талды булак менен Таласты кошуп аткан жолдордун акыбалы абдан начар. Мына мен жогоруда кесиптешим айтып кетти. Маймак чек арасында 100дөн ашык оор жүк ташуучу машиналер турат деп, өтө албай атат деп. Мына бүгүнкү күндө дагы ушул Казакстан менен түштүк биздин регионубузду бириктирген бир эле мынакей альтернатива жолу жок, бир эле жол турат. Ушул Талас Суу-Самыр жолу абдан кейиштүү болуп атат да. Минтранс дагы айтып атат, биз эгерде тыйын болсо ушул жолду салат элек деп. Алмазбек Акунжанович, ушул маселени абдан дыкат карабасаңыздар, биз турган, салынып бүгүн иштеп аткан жолубузду бузулганда анан барып салабызбы? Шунун үчүн кабинет министр төрагасы дагы айтып атат, тыйын бар деп атат. Эми ошол жолубузду салышыбыз керек. Ошого жеткизип койсоңуздар. Же болбосо жеринен барып комиссия түзүп, ошол жолду барып көргөнгө биз даярбыз. Мына бүгүнкү күндө Таласка билесиздер, авиа каттам дагы жок, темир жолу да жок. Анан жападан жалгыз бир жолубуз болсо, ал стратегиялык багыттагы жол болуп атса, биздин ошол оор жүк ташуучу унаалардын бардыгы жолду талкалашып атат да. Анан ушуга абдан бир дыкаттык көзөмөл кылып, Алмазбек Акунжанович өзүңүзгө жазып алып, кабинет министринин төрагасына жеткизип, ушул маалыматты берсеңиздер жакшы болот эле да. Ато сиздер уккандан тажабайт экенсиздер, биз айткандан тажабайбыз экенбиз. Бул нерсени караш керекпиз да. Азыр эгерде буга көңүл бурбасак, мынакей бир областты баягы жол каттамын токтолот да. Бул адамдын кан тамыры эле сыяктуу, бул экономикасынын өнүшүнүн бир жолдордун жол да бул. Жол жок болсо биз кантип өнүгөбүз? Ошон үчүн Алмазбек Акунжанович, ушуга дыкат көзөмөлдөп койсоңуз, бул менин жана ошол жерде Талас областынын жарандарынын баягы сунушу, кайрылуусу, анан бул өлкөбүздүн өнүгүшүнө мындай абдан бир өбөлгө түзө турган жолда муну абдан карашыбыз керек. Бул абдан кейиштүү окуя болуп атат чынында эле. Мен өзүм көрүп, ошол жолду көрүп, мына Рахмат.